Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Таза Кыргызстан долбоору. Ак кеме студиясында Адилет Амангулов. Өкмөттүн жаңы түзүлгөн курамы жарыяланып, тизме белгилүү болгонун парламенттеги ишенимдүү булактар билдирди. Биринчи вице-премьер гана калып, калган үчөө жоюлган айрым министрлик комитеттер бириктирилди. Жаңы өкмөттүн болжолдуу курамы менен тааныштырабыз. Премьер-министр Улукбек Марипов, биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков, коргоо министри Талайбек Өмүралиев, айыл суу чарба жана региондорду өнүктүрүү министри Аскар Жаныбеков, энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев, ички иштер министри Улан Ниязбеков, өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев, юстиция министри Асель Чынбаева, маданият министри Кайрат Иманалиев, экономика жана финансы министри Улукбек Карымшаков, билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот. Исхак Разаков. Ак кеме студиясы YouTube каналына катталыңыздар жана Таза Кыргызстан жаңылыктарын биринчилерден болуп көрүп билиңиздер.